Ассаламу алейкум. Биздеги гормондор, айрыкча жыныстык гормондор, айталы тестостерон жана ошондой эле эстроген холестеринден алынары эч кимге деле сыр эмес. Бул процессти тездетип туруучу эки микроэлемент бар. Алар магний жана цинк. Эгерде күн сайын тамак аш аркылуу ушул микроэлементтерди керегинче толуктай турган болсок, бизде гормонго байланыштуу көйгөйлөр өтө аз болот. Андыктан ушуну ишке ашырууга аракет кылыңыздар. Бул микроэлементтердин биздин ден соолугубузга тийгизген башка да оң таасирлери өтө көп. Мисалы, магний биздин нерв системабыздын жана дагы жүрөк кан тамыр системабыздын дагы иштөөсүн жакшыртат. Бөйрөктө таш пайда болуу ыктымалдуулугун жокко чыгарат. Ал эми цинк болсо биздин иммунитетибизди көтөрөт, картайуу процессин жайлатат. Андан сырткары терибиздин, чачыбыздын, тырмактарыбыздын абалын дагы жакшыртып турат. Андыктан ушул эки микроэлементтерди тамак аштан толуктаңыздар. Мен сиздерге ушул микроэлементтерге эң бай болгон 3төн азыкты сунуштамакчымын. Демек, цинкке эң бай болгон 3 азык: жумуртка, эт жана дагы ашкабактын данеги. Ал эми магнийге бай болгон азыктар көбүн эсе жаңгактар. Биринчиден ашкабактын данеги, грек жаңгагы жана күнжүт. Бул азыктардын баарын бирегей жешиңиз керек эмес. Болгону дайыма жеп туруш керек. Мисалы, бүгүн жумуртка жеген болсоңуз, эртең эт жеңиз. Бүгүн грек жаңгагын жеген болсоңуз, эртең ашкабактын данегин жеңиз. Жаңгактар тууралуу ушул жерде кошумча маалымат айтып өтөйүн. Буларда калория өтө көп болот, андыктан салмак коштуруп коюшу мүмкүн. Дайыма жеңиз, бирок азырактан жеңиз. Ошондо сөзсүз түрдө сизде жакшы өзгөрүүлөр көп болот. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө өзүңүзгө сактап алыңыз жана эң жакын адамдарыңызга дагы жөнөтүп коюңуз.